Биринчи класстар үчүн математика сабагы. Урайым Гүлматов атындагы номер 9 орто мектебинин башталгыч класс мугалими Капарова Гүлназа Аслановна. Саламатсыңарбы балдар? Жагымдуу маанай менен бүгүнкү сабакты баштап алсак. Балдар, жаз мезгилинин 2-айы апрель айында мына кирип келди. Демек баарыңарды жадыраган апрель айы менен баарыңарды чын дилимден куттуктаймын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максатын айтып өтсөм, эки орундуу сандар менен таанышасыңар, эки орундуу сандарды туура жазууга үйрөнүп, так чыгарууга машыгасыңар жана бири-бириңерге жардам берүүгө көнүгөсүңөр. Экрандагы сандарды карагылачы. 1ден 9га чейинки сандар. 9дан кийин кайсы сан келет балдар? Туура, 10 саны. Демек 10 саны 2 сандан турганы үчүн эки орундуу сандар болуп эсептелет. 10 санынан 20 санга чейинки сандарды, эки орундуу сандарды атап өткүлөчү. Туура. Жана ирети менен айттыңар деген ойдомун. Азаматсыңар балдар. Биз силер менен бир орундуу сандарды бир чакмакка жазып үйрөнгөнбүз, Бүгүн эки орундуу сандарды жазууну үйрөнөбүз. Эки орундуу сандар 2 сандан турганы үчүн аларды дайыма 2 чакмакка жазабыз. Сандардан түзүлгөн күндүн желесинен эки орундуу сандарды таап, дептериңерди ачып, жазгыла балдар. Демек, бүгүнкү числону дептериңерге жазып, класста иштөө, эки орундуу сандарды жазгандан соң эсептерди чыгарып көргүлөчү. Сөөлжандар силерге 4 мисалды даярдап коюптур. Алардын ичиндеги ар түрдүү тегерекчелерди эсептеп, ата-энеңерге айтып бергиле. Амалдардын тартиби менен чынжырча түрүндө иштеп көргүлөчү балдар. Бул жерде 3 мисал бар. Жана сүрөттөгү белгисиз санды тапкылачы. Корзинкада 10 токоч бар. Ага дагы 3 токочту кошсо канча токоч болуп калат? Демек, ушул корзинканын ичинде токочту эсептесек, белгисиз сан билинет. Балдар, баарыңарды коен менен тыйынчычкан физмунтка жасоого чакырып жатат. Анда эмесе 4 мезгил боюнча кыймыл-аракеттерди жасап көргүлө. Бул ыр саптарын айтып, биргеликте ата-энеңерди дагы жасаткыла. Үйгө тапшырма. 10 сандан кийинки эки орундуу сандарды иретине келтиргиле жана Чиполлинонун мисалдарына так жооп берип иштей көргүлө. Чиполлино канчалык деңгээлде силер акылдуу экениңерге ынансын. Балдар, бизге болгон бүгүнкү убакыт аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула балдар. Ар дайым өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүп, үйдө акылдуу балдар болуп отуруп жардам берип ата-энеңерге эң акылман болушуңарга тилектешмин.